Бүгүнкү темабыз өзгөчө мектепти бүтүрүп жаткан абитуриенттерге арналмакчы. Себеби бүгүн биз экономикалык кесип жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Экономисттер эмне жумуш жасашат? Экономиканы бүтүргөндө кандай кесипке ээ болом жана кандай жумуш жасайм деген суроолорго жооп издемекчибиз. Негизинен караганда, изилдөөлөргө караганда, мектепти бүтүрүп жаткан окуучулар кесип тандоодо 3 негизге таянышат экен. Алардын биринчиси мектепте кайсы сабакка кызыкса, ошол сабакты университетте да улантып кетүүгө көбүрөөк кызыгышат экен. Мисалы үчүн, кыргыз тил сабагына бир студент, бир окуучу кызыкса, демек университетте дагы филология факультетине тапшырып, ошол боюнча кесиптин ээси болгонго умтулат экен. Экинчиси, мисалы үчүн, тарых сабагына ким кызыкса, ошо тарых боюнча кызыгып, тарыхка өзүнүн кесибин улантып кетүүгө аракет жасашат экен. Же болбосо так билимдерге кызыккан окуучу, мисалы үчүн, химия, биологияга кызыккан окуучу бул медицина тармагында өз билимин улантып кетүүгө умтулат экен. Демек, биринчи тандоо бул мектептен башталат. Сиз кайсы кесипти, кайсы сабакка кызыксаңыз, ошол сабакты улантып кетүүгө же ошол кесипти улантып кетүүгө аракет жасайт экенсиз. Экинчи негиз ошол бүтүргөндөн кийин, университетти бүтүргөндөн кийин эмне жумуш кылам, эмне кесиптин ээси болом, кандай кесиптин ээси болом деген суроого жооп издешет экен. Себеби бүтүргөндөн кийин мен эмне жумуш кылам, аны дагы сиз университетке тапшыруудан мурун так билишиңиз керек. Мен университетти бүтүрдүм, эмне жумуш кылам, аны дагы так билсеңиз жакшы болот экен. Ал эми үчүнчүсү, ошол иштеген жумушумда мен канча акча табам, канча айлык табам, ал дагы маанилүү. Себеби сиз кызыккан, мисалы үчүн, тил сабагына кызыгасыз, бирок анын бүтүргөндөн кийин, мисалы үчүн, тил боюнча мугалим болом дедиңиз, бирок анын айлыгы төмөн болуп калышы мүмкүн. Ошол 3 критерийдин негизинде сиз кесипти тандайт экенсиз, же тандасаңыз болот. Башкача айтканда, бул сиз кызыккан предмет болуш керек. Бүтүргөндөн кийин сиз жакшы көргөн, сиз сүйүп иштеген бир жумуш болуш керек. Үчүнчүсү, ошондой эле бул жумуш сиздин жашооңузга жетиштүү бир кирешени алып келиш керек. 3 негиздин негизинде сиз бир кесипти тандасаңыз, бул кесип сиз үчүн өмүр бою уланта турган, жашооңузду уланта турган жана сиз, мындайча айтканда, баягы жумушка эмес, сиз өзүңүз жакшы көргөн хоббиңизге эмне болот экен, барган болосуз. Ошон үчүн ушул негизде тандоо жасоо керек, албетте. Экинчиси, бул университеттик жашоо деген 4 жылдык жашоо, бул 4 жылдык убакытты экономикалык көз караштан караганыбызда, бул кадимкидей сизге кошулган бир инвестиция же салым десек болот. Эмне үчүн? Себеби ата энеңиз же болбосо сиз ошол 4 жылдык убакытты өзүңүзгө инвестиция жасап жатасыз. Эмне үчүн? Келечекте ошол алынган инвестициянын пайдасын көрүү үчүн. Мисалы үчүн, кандайдыр бир бизнесмен бир жерге бир инвестиция кылып магазин ачса, ага биринчиден инвестиция жумшайт. Башкача айтканда, акча жумшайт, энергиясын жумшайт, убактысын жумшайт, ресурстарды жумшайт. Эмне үчүн? Келечекте ошол магазинден пайда табуу үчүн. Ошондой эле сиз ушул 4 жылдык убактыңызды, энергияңызды, акчаңызды, ата энеңиздин акчасын сарптап атасыз. Себеби эмнеге? Келечекте сизден жакшы бир адис чыксын, өзүнүн сүйгөн кесибин алып кеткен, жакшы кирешеси болгон, ошондой эле өзү кызыккан тармакта иштеп кете турган бир адис чыгуу үчүн 4 жылдык мөөнөттү эң жогорку деңгээлде экономикалык көз караш менен айтканда өткөрүүңүз зарыл. Эми биздин кесип боюнча айта кетсем, экономист деген эмне жумуш кылат? Экономиканы окусам эмне болот? Экономиканы окусам кандай пайда табам деген суроолор болушу мүмкүн. Кыскача биздин кесип боюнча мен силерге айтып кетмекчимин. Биринчиден, терс түшүнүктөр бар экономика деген. Бул түшүнүктөр жөнүндө мен силерге
мифтер бар, башкача айтканда. Мифтерди айта кетейин. Жана бул мифтер эмне үчүн туура эмес экенин силерге түшүндүрө кетейин. Биринчи миф бул экономика жалаң гана статистика жана математика деп айтылат. Туура, экономикада статистика жана математиканы биз окутабыз, бирок экономиканын баардыгы математика жана статистика эмес. Башкача айтканда, сиз математиканы же болбосо статистиканы мен начар билем, экономика окубайм деп кайра аркага кетүү бул туура эмес. Себеби биз окуткан математиканы башка бөлүмдөр деле окутат. Мисалы үчүн эл аралык мамилелер бөлүмү болсун, менеджмент бөлүмү болсун, финанс кредит бөлүмү болсун, же болбосо юриспруденция бөлүмү болсун, ушул жака тапшырсаңыз деле сөзсүз түрдө базалык негизде биринчи, экинчи курста сөзсүз түрдө математиканы окуйсуз. Ошол математиканы экономисттер дагы окушат. Ошондуктан тигил же бул бөлүмдүн математикасын, себеби базалык деңгээлде баардык университетке келгениңерде сөзсүз түрдө биринчи, экинчи курста математика жана статистика окушуңар керек. Ошол статистиканы гана биз дагы беребиз. Жана биз силерди келгениңерде статистика менен көмүп же статистика менен же математика менен башыңарды көп оорутпайбыз. Сөзсүз түрдө бирок математика жана статистика негизги биздин багытыбыз болгон үчүн, себеби биз экономикалык анализ жасоодо сөзсүз түрдө даталарды, статистиканы колдонобуз. Ошон үчүн математика жана статистика керек. Бирок bundan korkuunun же үркүүнүн кереги жок. Себеби базалык деңгээлде математиканы же алгебраны билсеңиз, ошону улантып кетүү мүмкүнчүлүгүңүз бар университетте дагы. Ошондуктан бирок албетте магистратура же аспирантураны экономикадан улантамын десеңиз, сөзсүз түрдө күчтүү математикага жана күчтүү статистикалык анализдерди билүүңөр зарыл. Албетте билбеген адам деле келип улантса экен боло берет. Экинчи миф жөнүндө силерге айта кетейин. Миф экинчи: экономика бир гана инфляция, пайыздык үстөмдүктөр, жумушсуздукту гана окутат деген миф бар. Албетте буларды биз окутабыз, бирок андан сырткары экономикада биз акыркы деңгээлдеги экономикалык методдорду колдонуп, жашоонун ар кайсы тармагындагы кубулуштарды жана окуяларды изилдеп, эмне үчүн ал андай болуп атканын изилдейбиз. Башкача айтканда, акыркы убакыттарда бул жумушсуздук, инфляция, пайыздык ставкалар, экономикалык өнүгүү албетте булар бар, бирок мындан сырткары азыркы учурда өнүгүп жаткан тармактар бар. Мисалы үчүн спорт экономикасы деген бар, изилдөгөн бир тармак ачылган. Айыл чарба экономикасы бар, ден соолук экономикасы, медициналык экономика деген тармактар ачылган. Даже криминалдык экономика деген өзүнчө бир багыт бар десек болот. Мисалы үчүн жакында бизде шайлоо болуп кетти. Шайлоо болуп өттү. Шайлоо экономикасы кандай, бул жөнүндө дагы маалыматтарды алып, окуган, терең окуткан экономикалык методдор менен эмне кылат экен, изилдешет. Бул кандай болушу мүмкүн деген суроо болушу мүмкүн. Мисалы үчүн шайлоо экономикасында эмне үчүн элдер бир гана бул кандидатка добушун берет, же болбосо криминалдык экономикада эмне үчүн криминалитеттер же болбосо ошол криминалдык жаза болгон нерсенин көбү ушул окуядан пайда болуп жатат, ушуну изилдешет. Же болбосо бул спорттук экономикада эмне үчүн спортсмендер, мисалы үчүн 30 жаштан кийин спортко кызыгышпайт, же болбосо эмне үчүн спортсмендер бир гана бул спортту көбүрөөк кызыгышат деген сыяктуу суроолорду изилдеген бир тармак болуп эсептелет. Ошондуктан экономика бир гана инфляция эмес, бир гана жумушсуздук эмес, бир гана пайыздык ставкалар бер. Албетте булар негизги багыттар, бирок экономика көп тармактуу, акыркы убакытта көп тармактуу болгон үчүн көп тармактуу изилдөөлөр дагы улантылып жатат. Үчүнчү мифибиз бул элдер айтышат, экономиканы бир гана элдер акча табуу үчүн тандашат. Мындайча айтканда, экономиканы мен тандадым, себеби мен акча табууну каалайм деп. Албетте ар бир кесиптин ээси өзүнүн кесибин акча табуу үчүн жасашат. Бирок бул биринчи максат болушу мүмкүн, экинчи максат болушу мүмкүн, же үчүнчү максат болушу мүмкүн. Мисалы үчүн көптөгөн экономикалык багытта Нобель сыйлыгына ээ болгон көптөгөн экономисттерди сурамжыланганда,
алар эмне үчүн сиз бир гана ошол экономикалык багытты тандадыңыз, эмне үчүн сиз ушул багытты тандап, ушул багытта жаңылыктарды ачып, ушул багытта Нобель сыйлыгына ээ болдуңуз деп сураганда, албетте алардын жообу мен акча табуу үчүн экономист болдум деген жооп болгон эмес. Негизги айткандары, мисалы үчүн Гарри Беккер деген 1992-жылы экономика боюнча Нобель сыйлыгынын ээсине сураганда, ал мындай деп жооп берген: мен кичине кезимде математикага кызыкчуумун, бирок математиканы кантип колдонуп мен элдердин жашоо деңгээлин көтөрө турган бир жаңылыктарды ача алам деген суроо пайда болгон деген. Ошондо мен экономикадан ошо мен билген математиканы колдонуп адамдардын жашоосуна, жашоо деңгээлин көтөрө алган тургандыгымды көрдүм. Ошондуктан мен экономиканы тандадым деген. Албетте башка экономисттерге дагы сураганыбызда негизги бул 1930-жылдары бул чоң экономикалык кризис, депрессия убагында жашаган экономисттерге сураганыбызда, алардын жообу да албетте ошол кыйынчылыкты, ошо экономикалык системада бул жашоону кантип биз адамдарга жакшылатабыз, кантип өнүктүрөбүз, алардын жашоо деңгээлин кантип өстүрөбүз деген суроого жооп издөө максатында мен экономист болдум деген жоопторду алууга болот. Албетте эгерде бир гана акча табуу болгондо, анда элдин баары экономист болмокчу. Себеби элдин баарынын максаты, баардыгынын максаты эле эмне экен? Акча табуу. Кийинки мифти айта кетсек, бул мектепте окуп жатканыбызда экономикалык, мисалы үчүн силер айтышыңар мүмкүн, мектептеги экономика сабагыбыз кызыксыз, мен үчүн университетте деле ушундай сабакты окусам, анда университетте деле кызыксыз болот, ошондуктан мен окубайм дешиңер мүмкүн. Мен айтып кетейин, мектепте окуган экономикаңар бул 10% гана, 10% гана түшсө, 90% экономиканы бул силер университетте окуйсуңар. Себеби мектептерде жалпы киришүү, жалпы маалымат берсе, университетте болсом ар бир экономиканын тармагын окуп чыгасыңар. Мисалы үчүн экономиканын тарыхын, экономикалык ой жүгүртүүнүн тарыхын, экономикалык модельдердин, бизнесте колдонулган экономикалык модельдерди, бизнес анализдерди, экономикалык жалпы анализди кандай жасоо, экономикалык ойлонуу, экономикалык чечим чыгаруу деген көптөгөн кызыктуу тармактар бар. Албетте булардын баардыгын эгер силер экономика бөлүмүнө тапшырсаңар көрөсүңөр. Албетте мектепте кызыксыз болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм мектептеги мугалимдерибиз дагы албетте кызыктуу кылып түшүндүрүп өтүшү мүмкүн. Ошондуктан мектепте эгерде силер экономикага кызыксаңар, албетте университетте мындан дагы көптөгөн кызыктарын тапсаңар экен болот. Бешинчи акыркы мифти айта кетейин. Бул көбүнчө айтышат, экономика менен менеджмент бирдей эле экен го. Мен экономикага тапшырбай эле менеджментке тапшырайын. Менеджментке тапшырсам, мен менеджер болом, фирмада иштейм, көп акча табам, мен бизнесмен болом. Ошондуктан мен так билем, менеджментке тапшырам деген ой болушу мүмкүн. Албетте менеджмент менен экономика бири-бирине окшоп кетет, бирок бири-бири менен кесишкен окшогон тармактар бар, бирок бири-бири менен айырмаланган тармактар дагы болот. Алар кайсылар десек, мисалы үчүн менеджмент окуткан кээ бир нерселерди экономика окутпайт, экономика окуткан негизги нерселерди менеджмент окутпайт. Мисалы үчүн менеджмент ошол эле маркетинг боюнча же бухучет боюнча же болбосо башкаруу боюнча стратегияларды фирмаларда фирмалык негизде колго алса, экономика болсо ошол эле негиздерди колго алуу менен бирге жалпы экономикалык абалды дагы эске алат. Мисалы үчүн кандай десек, микро деңгээлде жана макро деңгээлде. Биз мурунку сабактарыбызда да айтып кеткенбиз, микроэкономика жана макроэкономика деп. Микроэкономика бул жалпы фирмалардын же болбосо индустриянын же болбосо бир өнөр жайдын же болбосо адамдардын ошол экономикалык чечим алып жаткандыгын, кантип чечим алгандыгын изилдеген бир багыт дедик микроэкономиканы. Ал эми макроэкономика болсо бул
макроэкономика деген бул жалпы ошол эле инфляция, жумушсуздук дедик, жалпы өлкөдөгү экономикалык абалды колго алган маселе болгондуктан, мисалы үчүн сиз менеджментти окусаңыз, албетте макроэкономикадан да аласыз, бирок өтө терең негизде албай калышыңар мүмкүн. Экономика көбүнчө биз айтып кеттик, экономикалык анализдерди жасайт. Мисалы үчүн сиз бир фирманын башчысы, менеджери болууда көптөгөн чечимдерди алышыңыз керек. Ал чечимдерди алып жатканда бир гана фирманын негизинде эмес, жалпысынан рынокты дагы анализин билишиңер керек. Рынок кандай болуп атат, ошондой эле сатып алуучуларды дагы билишиңер керек. Алардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү кандай дегендей. Ошонун негизинде анализ жасап, кандайдыр бир чечимдерди чыгарышыңар керек. Ошондуктан бул жерде экономиканы билүү, жалпы экономиканы менен менеджменттин айырмасы десек, менеджмент бир багытка багытталса, экономика болсо мындай жалпыраак багытка багытталган. Ошондуктан бул айырмасы бар десек болот. Экономика бөлүмүндө кайсы сабактар окутулат дегенде, негизинен бул акча жана банктар окутулат, экономикалык укук окутулат, экономиканын тарыхы окутулат, мамлекеттик финансылык окутат, эл аралык экономика, соода байланыштары окутулат, эконометрика деген эң негизги сабактарыбыздан бириси, айыл чарба экономикасы, башкаруу экономикасы, айлана чөйрө экономикасы сыяктуу көптөгөн тармактарда бизде сабактар окутулат. Албетте ошолордун ишинен өзүңөр кызыккан багытта изилдөө жүргүзүп, ошол багытта бир кесипкөй, кесиптин ээси бир эмне болсоңор болот экен, бир кесиптин ээси адам болсоңор болот. Себеби биз бир гана менеджментте, мисалы үчүн ошол эле менеджментте кеңирин айтканда ошо фирмалардын жана сатып алуучуларды окутса, экономика бир аз көп тармактуу болуп атат. Негизинен акча жана банктар, демек сиз финансылык сектордо иштесеңиз болот. Сиз бүтүргөндө ошол эле убакта фирмалар менен, жеке ишканалар менен иштесеңиз болот. Ошондой эле мамлекеттик органдарда да иштесеңиз болот. Ошондой эле изилдөөчү катары университеттерде же болбосо изилдөө борборунда иштесеңер болот экен. Эң негизгиси экономиканы бүтүргөндө үч жөндөмгө ээ болосуңар. Биринчи жөндөм бул сандык анализдик, дата анализин изилдөө жана дата анализ боюнча маалыматтын ээси болуу. Экинчиси рапорт жазуу, отчет жазуу боюнча дагы өзүнчө жөндөмгө ээ болосуңар. Үчүнчүсү бул критикалык ой жүгүртүү, ой жүгүртүүңөр дагы өзгөрөт. Албетте бул чоң жетишкендик десек болот. Себеби ушул нерсени билген адам ар түрдүү багытта өзүнүн кесибинде сиз жакшы аналитикалык жүргүзүүнү ээ болсоңуз, ошондой эле критикалык ой жүгүртүүгө ээ болсоңуз, рапорт жазганды билсеңиз, чет тилин билсеңиз, мисалы үчүн, бул сиз үчүн кайсыл багытта болбосун иштесеңиз өзүңүзгө пайда алып кетет, же башка мамлекеттерге, же башка бир структурага өтө пайдалуу бир кадр болоруңуз шексиз. Экономисттер кайсы же эмне болуп иштешет дегенибизде, бул жерде билим берүү тармагында, журналистика тармагында, ошондой эле менеджмент тармагында, бухучет тармагында, жалпы бизнес, финанс жана мамлекеттик, ошондой эле жеке сектордо иштешет. Экономиканы бүтүрүүчүлөр бул билим берүү секторунда, мисалы үчүн, профессор болуп иштешет, изилдөөчү болуп иштешет, мектептерде мугалим болуп иштесеңер болот. Журналистикаларда өзүнчө экономикалык именно репортер болуп иштесеңер болот, же изилдөөчү болуп иштесеңер болот. Аудитор, бул бухучет тармагында же консультант болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жалпы бизнес жана багытында бул менеджер, маркетолог же болбосо бизнес аналитик болуп иштөө мүмкүнчүлүктөр бар. Финанс тармагына келгенибизде, бул банкта, биржаларда брокер болуп же кредиттик аналитик болуп иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Инвестициялык аналитик сыяктуу да иштөө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле мамлекеттик тармактарда бул изилдөөчү, аналитик, экономикалык, саясат сыяктуу изилдөө мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми жеке сектордо бул өзүңөр ишкер болуп, өзүңөрдүн ишиңерди өзүңөр куруп, бизнесмен болуу да мүмкүнчүлүктөрү бар.
Кыскача ушул силерге азыр биз жалпы экономика же болбосо экономикалык кесиптин ээси эмне болот және бүтүргөндө кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деген темада силерге маалымат бердик. Ушул маалыматтын негизинде мен ойлойм, силер өзүңөрдүн кесибиңерди таап, өзүңөргө ылайыктуу кесиптин ээси болосуңар деген үмүттөмүн.